Азыркы келген бізде екінші мейманыбыз бар, бұйырса бизнеле кесиптештерибиздин бири, радио алып баруучу, диджей, теле алып баруучу, тамада, модель, бардык таланттардын ээси бул Сагын Эргешев, жалпы кыздардын кумири бүгүн бизде конокто. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Кош келдиңиз. Кош келдик. Урматтуу телегөрүүчүлөр, барыңыздардын кутмандуу куш убак кечиңиздер менен дейбиз. Мына ушундай жакшы күндө сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу амандашып жүздөшүп турганыма мен ушунчалык кубанычым чексиз десем болот. Сиз официалдуу алып барып турбайсызбы? Мен ушундай. Мыкты. Сагын мырза, көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын. Мана эң сонун азыр. Жакшы. Себеп дегенде Сагын мырза өзүнүн эфирлерин жыйыштырып, эфирлерин бат-баттан бүтүрүп бизге келип бергенден чоң рахмат айтабыз эң башында. Силер чакырганыңарга рахмат. Эң башкысы. Деген сөз бар эмеспи? Радиодогу алып баруучулар, мисалы, балким үйдө эле тапчка менен эле кийип эле, ушундай эле кийип келип эле алып барышып берет депчи. Сиз мисалы бүгүн кандай алып бардыңыз? Кандай кийим? Бүгүн мен ушул кийим менен эле отуруп радиодо алып бардым. Ушул кийим менен. Ушул кийим менен эле. Мен күнүмдүк жашоодо чынын айтканда андай сен айткандай кийинип көбүрөөк жүрө албайм, анткени теле жаатында да иштеп атам дебедимби? Ошол эле учурда эфирге күндө чыгып каласың, анан кайра радиого барасың, күнүмдүк турмуш, съемкалар көбүрөөк, анан ошол эле учурда кечки программа радиого барып каласың. Ошол кийимдер менен. Эми көпчүлүк мисалы мырзалар деле, кыздар деле кызыккандар бар болсо керек, алып баруучу болом, тамада болом, балким теледе иштейм, радиодо иштейм дегендер бар болсо. Жакшы бир мүмкүнчүлүк бар. Азыр Сагын мырзага дал ушул суроону берейин деп жатам. Кандай болуш керек? Теледе, радиодо, тамадалычылыкта. Сизде 3 тем бар. Эң башкысы адамда жөндөм керек да. Жөндөм. Бул баягы өнөр деп коебуз да кыргызда. Өнөр деген сөз бул өр деген эки муундан турган өзүнчө бир сөздөн турат да. Негизгиси анан ошол Кудай берген 1% талантты андан аркы өндүрүп кетүү. Кудай сага ошол өңгөн нерсени берди да, андан ары сен дагы да болсо андан өнүктүрүп кетишиң керек. Бул ар бир адамдын өзүнүн колунда деп ойлойм. Баягы биз туура бердим да, журналистикага тапшырам деген азыр жаш муундагыларды эле көбүрөөк көрө турган болсоң, телеге чыккан же болбосо диджей болуп сүйлөгөн инсандарды, алып баруучуларды көбүрөөк кабылдайт да. А бирок журналистика деген бул такыр башка. Туурабы? Өзүң деле билесиң. Анан бир университетте окуйбуз. Ошол эле учурда анан көпчүлүк биздин көрөрмандар анан журналистикага тапшырам деген көпчүлүк көрүүчүлөр анан журналистикага тапшырып алгандан кийин ойлор өзгөрүп калат да. Жок, мындай эмес экен да, мен ойлоп турмун, көрсө мен эфирге гана чыгат экенмин дейт да. Тапшырып алгандан кийин чыныгы процесстерди ошол жерден көргөндөн кийин такыр башкача ойдо болуп калат да. Ошондуктан баягы бир гана эфирге чыгыш эмес максат. Журналистикада өзүнчө бир жанрларга бөлүнүп кетет. Өзүң деле жакшы билесиң, басма сөз жанрында, радио жанрында, теле жанрында, азыркы учурда онлайн тармагында дагы иштеп калган учурлар болуп калды. Ошол эле учурда өзүнүн кайсы тармакта көбүрөөк көргүсү келет, ошону аныктап туруп анан окууга тапшырыш керек деп ойлойм да мен. Андай эмесе, азыр сага жакына келиңиздер, Сагын мырзаны жакына карап туруңуздар, бул камераны карап туруңуз азыр. Биз ситуацияны окуп кетебиз, сиздин максатыңыз ошол карап турап кетишиңиз керек. Кеттикпи? Кеттик. Биринчи лимон жеп көргөндө. Кандай болду эле? Ал эми акча бар болгондо? Кийинкиси элдин көзүнчө уят болгондо. Деп мондай уялып калган учурлар болот. Сизге кандай болду? Ушундайбы? Элдин көзүнчө уят болгондо бетиң кызарат, эң башкысы. Ошол. Кийинкиси анда кыздар сүйүүсүн билдиргенде. Унчукпай эле коем ушинтип болду. Эфирде коноктун атын унутуп калганда. Сулуу кыздарды көргөндө. Вау. Кандай болуп койдуңуз аны? Вау. Деп койдум болду. Эртең дем алыш күнү экенин билгенде. Эртең дем алыш күнү сиз үчүн. Уктайт экенмин дейм. Мактоону укканда. Рахмат деп эле жөн гана ушундай. Тамакка тоюп калганда. Кудайга шүгүр. Сизге жакпаган кишини көргөндө. Сиз айырмасы жок, эмне болсо кашыңыз мененби? Кашым менен эле. Мынтип коем болду. Жакпаган кишиге. Эми сиздин пландарыңыз боюнча буга чейин мынакей сөйлөшүп келдик, азыр проекттер чыгат дедиңиз. Ал эми жеке жашоо боюнча менин оюмча азыр кыздар бир эле суроо берет болуш керек. Үйлөндү эле, канча жашта, кайсыл жакта болот дегендер. Күнүгө Инстаграмдан берген суроолор, дейби? Мен өзүм Ош областына караштуу Өзгөн районунун Шоробаш айылында 1996-жылы 4-сентябрда жарык дүйнөгө келгем. Ошол жактан окууну бүтүп шаарга келдим Бишкекке.
Андан кийин үйлөнө элекмин, бойдокмун, жалындаган моундай кичинекей жүрөгүм бош азыркы учурда. Анан бирок көпчүлүк айтышы мүмкүн да, баягы эми чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар сүйлөшкөн кызын жашырып коет, жок деп айтып коюшу мүмкүн депчи. Бирок мен айтат элем, жөтөл менен сүйүүнү эч качан жашырып болбойт да, Арсен. Эгерде сен бирөөнү сүйдүңбү, аны сен жашыра албайсың. Сөзсүз түрдө айтышың керек, мен сени сүйдүм деп, туурабы? Жөтөл келген учурда сен жөтөлөсүң. Ошол сыяктуу эле мен дагы сүйүүм келген учурда сөзсүз түрдө ачык айтып эле мен ошол менен болгон түбөлүктүү бир мамилем, ал менен мен өзүмдүн жолумду таптымбы, максатыбыз бирби, демек мен коомчулукка ачык эле айтам. Сүйгөнүм бар. Ошол. Азыр жок. Азыр жок сүйгөнүм. Алдаган жоксуң. Алдаган жокмун чындыгында. Эми буга чейин мисалы видео ролик чыкты. Ошол бир сиздин кайсыл бир эки кызды кучактап алып, анан кийин ошол нерсе Казакстанга чейин белгилүү болуп кетти дегендей кылыпчы. Ошол боюнча сураган келип жатат да. Бул эмне болгон видео болду ошондо? Бул видеону мен атайын Москвага чакыруу менен барып калганмын. Ошол жактан бир салондогулар мени чакырышты. Атайын ушундай үлпөт көйнөгүн сатышат экен алар. Келип бизге күйөө баланын образын жаратып бер, түшүп бер деди. Анан ошол жака бардым. Баргандан кийин бир 6-7 кыз бар экен, калп айтпасам ал жакта. Анан баары менен түшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок 2 кыз менен түштүм. Жөн гана биз ал тартылып аткан видео мындай өзүбүз үчүн эле тартып койгон болчубуз. Анан 2 кыз мени колтуктап, биз басып, анан мен аларды айландырып койгон жери бар. Башын айландырып коюппу? Жок, колу менен айланды, алар айланып, анан мени кучактаган жери бар да. Анан киргиздим ал видеону, киргизгенден кийин эле 100 миңден ашык просмотр болду. 100 миң. Анан Instagram өзүмдүн баракчама 100 миңден ашык просмотр болду. Андан кийин эле казактардын бир калп айтпасам 15ке жакын группасында ошол видео тарап кетиптир. Анан мага Instagramдан көбү жиберип атты, ушул сенби деп. Анан мен дедим, ал жактан көпчүлүгү комментарий жазып тур казактар. 2 аял алгып, демек бактылуу жашап аткан учур экен да, бул казак жигити алга Казакстан санын көбөйтөлү дегенде көпчүлүк комментарийлер ушундай экен. А бирок кээ бири бир катын дептеп багып албайсыңарбы мырзалар деген сыяктуу да көптөгөн ушундай кызыктуу комментарийлер да келиптир. Бул жөн гана тамашалуу видео болчу. Ошол азыр көпчүлүгү ошол видеодон кийин мен үйлөндү деп кабыл алып калышыптыр 2 аялгачы. Жок, бирок бойдокмун, бирөөсү да жок менде. Эми теле алып баруучу болгондон сиз эми элдин көзүн алып калдыңыз. Учурда азыр көптөгөн колдонуучулар, подписчиктериңиз бар мисалы. Анан кийин негизи эл алдында жүргөндөн кантип жүрүш керек, өзүн алып жүрүү боюнча мисалы? Эл алдында жүргөндө эмес, ар бир адам өзүнүн ички дүйнөсүндө өзүнө болгон бир тартипти орнотуш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн кеменин ичине суу киргенде ошондо кеме чөгөт да. А биз адамдар ички дүйнөбүздү өзүбүз жакшы бир жака багыттап, ички дүйнөбүздө бир жакшы сезимдер болуп, ошол эле учурда позитив менен жашай турган болсок, жашоодо коомдо дагы өзүң жеке жашоодо үйдө кандай алып жүрсөң, коомдо дагы өзүң ошондой алып жүргөнгө мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот деп айтам да. Анан жасалмалуулукту мен жаман көрөм. Үйдө мен кандай жүрсөм, коомдо дагы мен өзүмдү ошондой алып жүрө алам. Анткени мен өзүмө өзүм болгон тартибим күч. Ошондуктан эң башкысы жөнөкөйлүк менен анан баягы күлчү жерде күлүп сүйлө, макал лакап илип сүйлө дегендей коомдо деле мисалы үчүн өзүм алып жүргөн жердин этикалары болот. Ошол ситуацияга, кырдаалга жараша өзүмдү алып жүрөм. Мыкты. Сагын мырза, убактыбыз кыскарып бара жатат. Сизге келип бериңизге чоң рахмат эң башкысы. Убактыңызды бөлүп, эфириңиз кычашып атса, бизге келип бериңизге чоң рахмат. Кабыл тилектер бар болсо, телегөрүүчүлөр назарыңызга бат-бат айтып койсоңуз болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, негизи баарыбыз ушундай тирүүлүктүн жакшы бир күнүндө амандашып турганыбыздын өзү бир бакыт болсо керек деп ойлойм. Анан дагы адамды адам сүйсө кучакталат деп коет Арсен. Ошондуктан баарыбыз бири-бирибизди сүйөлү, жакшы көрөлү, жакшы гана сөздөрдү арнап жүрөлү. Бул өмүр кыска, ошондуктан баарыңыздардын үйүңүздөргө бакыт, ынтымак, сүйүү, ырыскы, биримдик гана каалайм. Сагын Эргешев жана мен Арсен Султанов, буюрса кийинки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Буюрса ийгиликтер алайбыз. Ийгилик силерге дагы. Университеттен көрүшөсүз. Мен Арсен Султанов, буюрса кийинки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар, оорубаңыздар, кайгырбаңыздар, жылмайыңыздар, жакшалаңыздар.